Баланын күйүтү эне үчүн бул өмүр бою калат. Мага түн эмес, күн эмес. 2 жылдан бери ыйлабаган мен бир күнүм болгон жок. Кызганыч болду. Гастролдорго кетип аттым. Ушул убакка чейин күнөөлөйм. Эч качан мен ал баламды унута албайм. Ушу 2 жылдан бери түшүмө кирген жок да. Албетте сен үчүн сулуумун да ждем. Только 10 килограмм сбросить деп койчу да баламчы. Ушу балам менен экөөбүздүн ортобузда болгон бир энем баланы сүйүүсү бир өзгөчө башкача болчу. Келинимди келин эмес, кызымдай эле көрөм. Өзүм однолюбмун да. Президентке келип алып, колунда тамеки. Час случилась, она моя жена. Эл артисимин деп мен өзүмдү азыр мындай көкөлөтүп сезбейм деле. Сүттөй аппак, таптаза, эчтеке билбейм. Аябай коркок кыз болчумун. Мен адаммын, мен жүрөгүм бар. Окуучулардын арасында сиздин көңүлүңүздү ооруткан же сизди көккө көкөлөткөн учурлар болгонбу? Калп айтып, ошо кээ бир адамдар ошо калпына да ишенип калат экен. Музыкага болгон сүйүүм баарынан бийик турду. Профессионалдуулугум үчүн мен атайын күтүп мынакей бүгүнкү күнү жолугушуп отурабыз. Кадырман көрүүчү, саламатсызбы? Сиз Супер ТВ телеканалынан, Супер ТВ YouTube каналынан биздин кезектеги маекти көргөн атасыз. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Ал эми бүгүнкү менин маектешим ким? Буга чейинки берүүдө кезектеги менин маектешим ким болушун каалайсыздар деген суроо менен сиздерге кайрылган элем. Бизге билдирүүлөр аябай көп келип түштү. Алардын ичинде Айчүрөк эжекебизди, Айчүрөк Иманалиеваны чакырсаңар, ошондой эле Асил Кадырбекованы чакырсаңар деген эки эле ысымыбыз билдирүү экен, эки эле ысым. Ал эми бүгүнкү коногубузду сиздер эле эмес, биздин студия, биздин төр дагы көп күттү. Убакыт сааты мына эми бүгүн келип чыкты окшойт. Бүгүн студияда конокто менин бүгүнкү маектешим кыргыз эстрадасынын примадоннасы, атка конгон кыргыз эл артисти Айчүрөк Иманалиева эжекебиз. Айчүрөк эже, саламатсызбы? Көргөнүмө кубанычтамын. Чындыгында сиздин эң көп колдонгон сөзүңүз бар. Жакшылыктын эртели кечи жок деп айтасыз да. Мына жакшы күндө бүгүн жолугуп отурабыз. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Көптөн көп күттүк, эл сагыныптыр. Аны менен биргеликте биз сагындык. Ден соолуктарыңыз жакшыбы, жакшы жүрөсүзбү? Чоң рахмат, Айжан. Ушул бүгүнкү сиздердин эфириңиздер менен мен дагы бүткүл кыргыз эли менен учурашкым келип турат. Албетте 2 жылдан бери экөөбүз кабарлашып жүрүп, Кудайдын буйругу экен, күндүн ысык 40 градусуна карабай, азыр буйруса ушул элибиз менен жакшы алып баруучу менен мен ушул маек курган отурабыз. Саламатсыздарбы? Чындыгында Айчүрөк эже эл сизди сагынды да. Мен билгенден биздин каналдагы чагылдырган болуш керек. Сиз эл артисти наамын алганда атайын майлап наамыңызды той өткөргөн элеңиз. Анда биздин чыгармачыл топ дагы ал жака барган. Эң акыркы жаңылык бул сиздин наам алганыңыз болду. Кандай сезим болду наам алганда? Кандай болдуңуз? Эми багы эл баалап бизди ушул убакка чейин мынакей сахнадан түшпөй, кол чаап, колдоп келет. Албетте эң биринчиден мен урматтуу кыргыз элиме чоң ыраазычылыгымды билгиземин. Анан тышкары өзүң билгендей 13 жашымда 8 классты бүтөр самат атам ушул жерге Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайына алып келип тапшырткан эле. Анан ошол менин багып алган тайтам тайнемдин колунда өстүм да, аларым дагы ушул менин ырчы болуп калыптанып, кыргыз элине атактуу болушума, кыргыз элине өзүмдүн өнөрүмдү тартуулашыма ал кишилердин, атам менен апамдын эмгеги өтө зор болду десем мен жаңылышпайм. Баягы ата атаса куту сүйүнөт дегендей, албетте
баягы өзүң бир эле ушул Кыргызстанда концерттерди берип, ошондой эле эми биздин учурда той топурлар дагы аз болчу да, Айжанка. Ал учурда биз эми 90-жылдардан баштап чыккан артисттербиз да. Анан тойго ырдоо деген бул ошол учурда бир өзүнчө бир мындай уяттуу болор эле да. Элдер тамак ичип атса, кантип тойго ырдайсың депчи. Азыр заман башка, азыр той издеп каласың дегендейчи. Эми ар бир учурдун өзүнүн баягы медалдын эки жагы болгондой эле, ар бир учурдун жакшы дагы, анан дагы терс жактары дагы болот экен өзү негизичи. Ансыгандай албетте мен эл артистимин деп мен өзүмдү азыр мындай көкөлөтүп сезбейм деле. Анткени эң негизгиси бул жашоодо мен ойлойм да, эл артисти болосуңбу, айга барып коносуңбу, миллионер, миллиардер болосуңбу, колуңа же башыңа бриллиантты тагасыңбы, эң негизгиси бардыгынан кымбат, бардыгынан улук бул адамдын аманчылыгы, ден соолук, анан үй бүлөдө болгон, өлкөдө болгон тынччылык. Мен эне катары ушундай эсептер элем да. Албетте өзүңдүн ишиңди баалап, өкмөт тарабынан бийик наам берген ал бардык адам үчүн албетте сүйкүмдүү, орусча айтканда приятно болот. Бирок мен өзүмдү эл артистимин, анан мен кыйынмын дебейм. Анткени мени көтөргөн, мени колдогон, менин көкөлөп, мени жерге түшкөнүмдү дагы көтөрүп алган бул жөнөкөй эл болгон. Мен дайыма ушул өзүмдү жөнөкөй элдин жөнөкөй ырчысымын деп эсептейм. Азыркы биздин өкмөт келип ошол баалап эмгегибизди, чет мамлекетке чыккан учурларды деле азыркы баягы биздин орусча аралашып кетип атат власть. Эми көпчүлүгү эле билишет да. Ошондуктан албетте мен чын ниетимен ыраазымын. Айтып калышат кеч берилди деп. Берилбей калса деле эмне болмок эле. Ошондуктан мен дайыма айтар элем да, апам да раматылык айтып кетчи. Жакшылыктын эч качан эртели кечи болбойт депчи. Ошондуктан пайгамбар барына сүйүнүптүр дегендей, мен дагы албетте алган наамдарыма сүйүнөм дагы бир жолу ушул элиме. Ошондой эле бизди туура жагынан элдерге баягы бизди ачып берген жакшы журналисттерге мен чексиз ыраазымын. Сонун сөздөр, Айчүрек эже, сонун сөздөр. Негизи эле чыгармачыл инсандар кайсыл бир наамды алыш үчүн кайсыл бир арыздарды толтуруп, өзүңдү өзүң сунуштоо деген сыяктуу бир тепкичтер болот го. Анан сиз элдин кызы, чыныгы талант, ушундай адам үчүн ал тепкичтерди басуу негизи кандай? Мисалы, сен талант, сен элдин кызы, сени эл сыйлайт, болот го жөн эле сюрприз, тепкичтерди баскың келбейт деген сыяктуу. Чыгармачыл инсандарда ошондой болсо керек да, сиз үчүн кандай болгон? Мен үчүн албетте менин басып өткөн жолум, мен жөнүндө айткан элдин сөзү бардыгынан бийик турат дегеним. Биз төөлүктө эмеспиз да, бул жашоо, азыркы жашоо убактылуу. Анан баарыбыздын бара турган жерибиз бир жер. Дайыма улуу муундар айтып калат го, Кудай кечинен берсин дегендейчи. Менин дагы балдарым бар, кызым бар. Арленим үйлөнөт, Кудай буйруса, айыл тамда турмушка берем. Ошондо менин тарыхым таза болгонду каалайм. Баягы сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дегендей, биз мисалы баягы карып барып бала чакабыз небере чөбөрөлүү болгондо мен мактана турган баягы таластык мактанып атат дебесин, бирок 32 өлкөгө барып келдим. Мен концерт баягы жаш кезибизде концерт коюп жүргөн учурда спорт ордосунда, спорт сарайы деп коет азыр, филармонияда, ошондой эле Кыргызстанды түрө кыдырып, ат баспаган жерлерге
ден соолугубуздан ажырап деп эле мен мындай эле түз эле айтам да, концерттерди элге руханий байлык тартуулап жүрдүк. Мунун баары тең мээнет, мунун баары тең бул мээнетти, бул кылган ишти метр менен ченеп, болбосо таразага салуу мүмкүн эмес. Аны ошол жолду басып өткөн гана адам биле алат да. Ошондуктан мен мисалы көзүм өтүп кеткен учурда дагы мен балдарыма мына ушул ырчынын баласы экен, ушул ырчынын небереси экен деп мен өмүр бою жанымды өрөп таза иштегенге аракет кылып келдим. Ошол нерсем ушул убакка чейин калды. Ким кандай дейт, ким эмне дейт, убагында албетте мен орто жолдо кандай гана баягы элдерге жаман көрсөтүүгө далалат кылгандар абдан көп болду. Бирок убакыт деген өзү ушунчалык убакыт деген өзү ушунчалык баягы көз ачык, анан калыс бардын ордоруна коюп коет э? Убакыт деген өзү көз ачык калыс болот экен. Жылдар өтүп, адамдар баары бир кимдин ким экенин, кимдин кандай экенин убакыт өзү көрсөтүп, адамдын кандай экенин ошол өзүнүн тизмесине тизип коюп коет экен. Андыктан мен албетте Айжан сыймыктанам. Мен ошол учурда өзүм ушу байлыкка кызыга турган болсом, эсимде да доллардын курсу 9 сом болчу. Ошол учурда спорт ортосуна 5 күн концерт бердим. Америкага кетердин алдында. Мен эми айылдан эле өсүп чоңойгон, Таластын Калба деген айылынан өсүп чоңойгон кызмын. Баяу биринчи сахнага келгенде сүттөй аппак, таптаза, эчтеке билбейм. Бирөө карап койсо коркуп ушундай бир анан баягы унчукпай жүрө берсем, бул аябай бой көтөргөн. Жок, мен аябай коркок кыз болчумун жан келгенде. Эми айылда 13 жашыман келдим. Шаарда мени колдоп, коштогон, ал учурда продюсер деген сөз жок. Ал учурда азыркыдай мынакей соц тармактары эчтеке жок учур болчу да. Ошол нерсеге карабай, менин музыкага болгон сүйүүм баарынан бийик турду. Мен эң биринчи жолу ушул 96-жылы ушул Америкага, Таластын кичинекей айылынан келип, мен Америкага барып ырдап келем деп 3 уктасам түшүмө кирген эмес. Ал учурда 5 күндүк 9 долларлык баягы курс менен бир особняк алып алса, же болбосо бир 2 квартира алып алса болмок болчу да. Жок, мен музыканы ушунчалык сүйгөндүктөн ошондо айтып калышчу да. Өздөрү төлөп, неге өзү төлөп? Мына азыр деле баары эле өздөрү төлөп барып атат. Ал учурда азыркыга караганда абдан кыйын болчу. Ал учурда телефондор жок. Мен эң негизгиси ушул өзүмдүн кылган ишимди, элиме тартуулаган чыгармачылыгымды ушул убакка чейин таза жол менен алып жүргөнүмө сыймыктанам. Менин да эсимде, канча жашта экенин билбейм, бирок аябай кичинекей кыз болчумун да, ал кезде момундай атайын концертке баргандар жылтыр бир көйнөктөрдү сатчу эле ошондойлорду кийип бир өзгөчө жасанып барат элең да. Анан мен апам менен эсимде сиздин концертке Таластан 40 чороодо Таластан барганбыз. Ошо өзүм кийип кичинекей бир лямка деп коет, майка жылтыр бир эмени лямканы кийип алып барып, ушунчалык эл сүйүнөт, эл эс алат. Азыр башка да, ал кезде башка болчу. Ал кезде чыныгы талант гана чыга алчу да. Ошол кезде элге руханий байлык бере алдыңыздар, гастролдодуңуздар, гастролдон акча түшчү беле негизи? Негизи гастролдон түшкөн акча аз эле болчу деп мен айта алам. Анткени ошол учурда жүргөн ырчылар деле тастыктайт болуш керек. Эгерде ошол учурда гастролдон түшкөн акчалар көп боло турган болсо, биздин жашоо анда бир көп особняк болмок, азыр мода болуп атат го особняк дегенчи. Анан эң негизгиси менин эгидам мындай болчу да, эл көп келип кол чаап
койсо мен чөнтөгүмө миллион түшүп калгандай ушунчалык ээргип алып сүйүнөт элем. Демек мен жакшы нерсе жасап атам, демек мен жакшы костюмдарды чыгарып атам. Эл ушунчалык таласка келгенибизде Ошто болобу, Көлдө болобу, кайсы жерге барбайлы бир 2 айда бир жолу барсак дагы эл батпай көрөр эле да, ошол шыгыңа шык кошуп сени жогору жакка көтөрөр эле да. Лично мен үчүн ошондой болчу да. Анан костюмдардан, ырлардан мен такыр акча аябачмын. Мен үчүн буюм, болбосо бир бриллиант, же болбосо бир имущество, ал такыр башкача кийинки орундарда турар эле. Мен үчүн ошол элге тартуулаган ырларым, репертуар, ошондой эле сахнанын жасалгасы, сахнанын деле жасалгасын бир 3 артист эле жасачубуз ал учурдачы. Анан ошол балдарды окшош бардыгына костюм тиктирип, анткени биз мисалы 2 айда 2 жолу бардык да, кийинки барганга кайра жаңылап, баарын кайра жаңылап ушинтип репертуар менен костюмдарга, анан сахнанын жасалгасына мен аябай көңүл бурар элем. Ошол тараптан дагы утуш болду болуш керек деп ойлойм. Анан гастролдордон анчалык мындай бир чоң бир нерсе ала тургандай эч кандай чоң каражат түшчү эмес. Түшкөн күндө дагы 2 аншлаг, бир күндө 2 сеанс берип калган күндөрүбүз болгон. Эми түшкөн күндө дагы бир майда чүйдө үйдөгү баягы быттарга ошондой эле коллективиңе бөлүп бересиң да. Коллектив дагы ичет, кийинет, жейт, эн аталары бар дегендейчи. Андыктан мен ойлойм, ал гастролдо мынчалык чоң көп акча табыш ал учурда мүмкүн эмес эле. Бирок элдин кабыл алышы, элдин сени күтүшү, түшкө чейин билеттер сатылып жок болуп кетиши сени бир башкача бир дүйнөгө сүйрөп кетер эле. Бишкекте концерттер байма-бай коюлуп атты. Эгерде Бишкекте 4 күн, 3 күн, 5 күн спорт ордосунда аншлаг боло турган болсо, анда албетте чоң бир нерсе алганга жетчү деп айта алам. Анткени ошол каражат менен мен Америкага барып келдим, Польшага барып келдим, Азия давысы, Славян базары. Эми азыр бир санасам бир 32 өлкөгө барыптырмын. Албетте бир жерден лауреат, бир жерден жеңилип, анын үстүндө ал учурда продюсер деген да баягы понятие жок эмес беле. Ошондуктан баарын өзүм Кудай таалам кандай баягы талант берсе, өзүм ошону обрабатывать этип чыгып, өзүмдүн фигурама кандай көйнөк жарашат, анан баягы көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дегендей. Мен апама ушунчалык ыраазы болом. Баягы эл көрүп, жер көрүп жүргөн адам өзү негизи мындай го, билимдүү миңди жыгат, билими жок бирди жыгат дегендей. Мен ошол көп чет мамлекеттерге барып, ушунчалык баягы рухайный байлык, ошондой эле сахнада болгон манералар, өзүңдү алып жүрүү, ошондой эле адамдар менен сүйлөшүү, ошондой эле репертуар тандоо, кийинүү, бардыгын мен ошол практика жүзүндө өзүмө топтой алдым десем ашыкча болбойт. Албетте мен Мураталы Күреңкеев атындагы вокал бөлүмүн Коновалова Елизавета Александровна деген вокалисткадан бүттүм. Анан кийин Институт искусствоны бүттүм. Высшее образованиядамын. Кудайга шүгүр. Дагы деле ошол адат калбаптыр, сахнага мына ушундай студияга, маектерге өзгөчө мамиле кыласыз да. Мен ошонуңузду сыйлайм да. Ошол эле формаңызга, макияжга, мынакей бутуңуздан баштап, прическа дагы деле ошондой мамиле кыласыз. Бул жашоодо ар кандай нерселер болот. Кээ бирде мен деле ката кетирип алган күндөрүм болот. Анткени
баягы үй бүлөгө, нервке байланыштуу дегендей оорудун баары тең эле ошол нервтен болот дегендей. Албетте мен да сахнага кээ бир учурда чыгып атканда баягы ката кетирип алган күндөрүм да болгон. Менин деле телегейим тегиз деп айта албайм. Бирок мен өзүмдүн көрүүчүлөрүмдү, силерди абдан сыйлайм. Анткени мунун баары тең иш, мунун баары тең баягы ийне менен кудук каскандай түшүнгөн кишиге жөнөкөй болгону менен бунун баары тең иш. Албетте мен иштерман кишилерди аябай сыйлайм. Анткени мен да күнү түнү менен өзүм баягы апам айтып койчу, моногул идишти таң атканга чейин калтырбаш керек. Азыр жууп жатсаңар, эртең ойгонгондо бирөө кылып бергендей болуп калат депчи. Ансыгарындай албетте мен азыркы жаш поколенияга да айтат элем да, сөзсүз түрдө биздин ата бабаларыбыздын сөздөрү, лакаптар, улуулар бир замечание айтып койсо таарынып, аны ушактап, адам ойлойм да, өмүр өткөнчө үйрөнүп өтөт болуш керек. Мен мисалы билгенимден биле элегим көп деп эсептейм. Мен да көп нерсени үйрөнүшүм керек. Айжан кээ бирде мындай болуп калат да, мисалы сын пикир айтаарда дагычы, кайсы киши айтып атат, туура айтып атат, ошону туура кабыл алыш керек. Анан сын пикирде эле кээ бирлер баягы бир болбогон нерсени айтып адамдын көңүлүн оорутуп коет да. Адамдын көңүлү бул гүл сыяктуу. Бир келген жашоодо эмне кылат, мисалы бир жаман сөздөрдү айтып, жаман сөздөрдү жазып, колуңан келсе жардам бер, колуңан келбесе жок дегенде ошого жамандыгыңды келтирбей, жаман заар сөзүңдү айтпай, өзүңдүн жашооңду жашай бер да, туурабы? Анан кээ бир учурда өздөрү тийишет, өздөрү бирдемелерди чукушат, анан кийин мынтип атат деп, кээ бирлери мүмкүн пиарды жакшы көрөт. А мен эгерде ушундай туура эмес бирдеме болуп калганда мен кадимкидей ооруп калам. Анткени мен адаммын, менин жүрөгүм бар, менин жүрөгүм эттен жаралган, мен живой адаммын. Ошондуктан мен көңүл бурбайм, мен минтип коем деп айта албайм. Мен кадимкидей ооруп калам. Анткени жан дүйнөңүз жумшак эмес экен сиздики? Жан дүйнө баарыбыздыкы эле жумшак, бирок Мен кошулбайм, ар кимде ар кандай болот, сизде өзгөчө. Жок, кээ бирлер мындай баягы апам айтып койчу, ай бетпак депчи. Ошолор менен алып кетет. Апам дагы бир айткан сөзү бар эле. Ушу күлө берет, ушул дээги бир бактысыз адам. Жөн эле кантип киши күлө берет депчи. Анткени бардык нерсенин өзүнүн учуру болот, күлгөндүн учуру болот, ыйлагандын учуру болот. Телегей тегиз эч ким жок. Элдин ырчысы 35 жылдан бери ырдап жүргөн. Ошондой эле эне катары мен айтар элем да, бир келген жашоодо колуңан келсе жардам бер, колуңан келбесе жок дегенде заар сөздү айтпаш керек. Анткени жашоо бир эле жолу келет. Ушул экөөбүздүн бүгүнкү баарлашып отурганыбыз деле баары убактылуу. Бул күн кайталанбайт. Эч качан бул күн кайталанбайт. Ушул күн кайталансын десең дагы ал күн башкача болот. Ушул эмнеси болсо дагы кечинен берсин, ар дайым ушундай жакшылыктарда жолугушуп, элибиз менен баарлашып, чын көңүлүбүздөн мындай жакшы сөздөрүбүздү айтып, пикир алышуу бул кандай керемет. Ооба, керемет. Айчурак эжеке, ошол 90-жылдары чыккан ырчысыз да. Ал кезде интернет, продюсер, менеджер, өңдүү түшүнүктөр жок. Талант болуш керек, эмгек болуш керек, өзгөчөлүк керек, анан чыгасың. Сиз мына ушул жылдар аралыгында 33 мамлекетке барып келдиңиз. Эл аралык ошол кароо сынактарда, мындайча айтканда, Кыргызстандын желегин желбиреттиңиз да. Анан негизи кандай критерийлер менен ал жака барыш керек эле, кимдер бара алат эле ошол сынактарга? Айжан, азыр карасаң, мисалы, азыр азиаттар бүт дүйнөгө таркап, адамдар бир муну шардын үстүндө чогулушуп, бул азиат же булнун көзү бүтүк же бул капкара дегендер мындай азайып баратат.
Анткени интернет булактары жашоо башкача, шарт башкача, дүйнө башкача болуп баратат да, жакшырып баратат десек болот. Анан элдин пейили кетти деп болот. Эми ал пейил ар бир адамдын өзүнөн да турабы. Ал учурда баягы азиаттарга көз караш башкача болчу. Мен мындайча айтат элем, мындай жаманыраак көрчү да, башкача сезим, башкача оценка, мындай бир экинчи сорттой ушундай көрүшчү да. Анан кыйын болчу. Мына азыр телефон бар, каерде жүрөсүң, эмне кыласың? Азыр мынакей интернет булактары, бир точканы базасың, дүйнө жүзүндө, ааламда кандай конкурс болуп атат. Үнүң барбы, дараметиң барбы? Барып туруп ырдап Кыргызстанга деген аброй алып келе берсе, возможность 100%. Каражат бул экинчи планда, биринчи планда бул талант. Үн, талант, өң келбет. Анан кийин өтүп кетсең, жолуңа мисалы эстрадалык симфонический оркестр ойной турган болсо, ага партитурага акча сөзсүз керек. Сөзсүз керек. Бирок анын баарынан биринчи турган Өзүң өтүшүң керек, талант керек. Ошол үнүңдү жибересиң, ырларыңды жибересиң, анан кийин аяктан одобрение келет дагы. Ар кайсы конкурстардын шарттары ар кандай болот. Өзү негизи балет менен эстраданын өмүрүн аябай аз деп коет го. Көп учурда ошол бизде деле мисалы эстрадарчыларына багы өгөй балага мамиле кылгандай мамилелер кылынып жүрдү. Бирок мынакей азыр ааламдын бети ачылып, азыр кандай гана жакшы заманда жашап атабыз. Мынакей Казакстандан кандай гана ырчылар чыгып, кандай деген конкурстарга барып, Казакстанды бүт дүйнө таанып калды. Чынын айткандачы. Мен Казакстанда бир эки ырчынын өзүм поклонницасы болом. Айтсак болобу? Мен Димашты абдан жакшы көрөм. Анткени ушул бала аркылуу Казакстанды аалам тааныды. Бул балага бир чекесинен өп ушул баланы бир Кудай таалам бир өзгөчө бир талант берген. Анан албетте мен мисалы өзүм Кыргызстандын жараны катары улуу ырчылардын баягы тизмесин топтогон ырчы катары мен дагы жакшылыктан үмүтүмдү үзбөйм. Мен дагы ойлойм, биздин Кыргызстандагы убагында ааламга таанылган, жакшы сапаты менен, жакшы жагы менен таанылган бир өлкө болобуз деп. Азыр карагылачы, көчөлөр, көп жерлер Айжан жасалып, оңдолуп, түзөлүп, азыркы биздин власть мен оюмча жакшы нерселерди жасап атат деп ойлойм да. Анткени баягы биз жашаган үйдүн аркасындагы парк мурда мындай киши өтө албачу да, капкара болуп, коркунучтуу болуп турчу. Бир 20-30 күндүн ичинде эми ушунчалык бир кооздукка айланып, тим эле азыр Арленим жакында концерт берип калсак, апа жүр басабыз деп мени уктап аткан жеримен тургузуп, 12 болобу, 11 болобу, бас деп тургузуп, экөөбүз парктарды айланып басып келебиз да. Көргөндө көз кубанат. Ушул мен көрбөгөн, биз көрбөгөн нерсени ушу балдарыбыз көрсө экен, балдарыбыз чечпей калган нерсени небере чеберелерибиз көрсө экен деп, ушу албетте Кыргыздын жараны катары өзүң өлкөңө бардык жакшылыктарды каалайсың. Мен ойлойм, сынакка дагы ааламды дүңгүрөтүп ошол чыгарчу дагы бизден ырчылар чыгат болуш керек деп. Мен албетте үмүтүмдү эч качан үзбөймүн. Кудай буйруса, уучубуз деле кура эмес, жакшы ырчылар бар. Албетте жана сен башында айтып кеткендей, андай жакшы ырчыларга сөзсүз түрдө колдоо керек. Мисалы, чоң жакшы концерт бериш үчүн азыр аябай кыйын болуп калды. Чоң каражат керек, чынын айтканда. Анан кээ бир учурда баягы мен өзүм ырчы катары тим эле кесиптештериме өзүмө да боорум ооруп кетет да. Кандай гана биз күчтүүбүз депчи. Күчтүүлүгүбүздөн
ысыкка да карабайбыз. Азыр мисалы тойлорго барган жерде чечине турган жерлерде култап коюшканда тери десек дагы бурдасак дагы барып элдердин жакшылыгында иштеп келебиз. Кудай ошол жакшылыктан айтпасын. Албетте Кыргызстаныбызда келсин, кетсин деп отурбай ушундай жакшылыктар, тойлор болуп турган кандай жакшы. Айтқаныңыз келсін эжеке, айтқаныңыз келсін. Айчүрек эжеке, мына кароо сынактарга катыштыңыз, кийин калыстар мүчөсүндө болдуңуз. Андан кийин ошол жаш таланттуу балдарды карамагыңызга алып, аларды тарбиялап, мына чоң сахнага чыгардыңыз. Негизи ушул демилге эмнеден улам келген? Балдарды тарбиялайм деген. Анан сиз азыр айтып атпайсызбы, мен ушунчалык суктанам депчи, мисалы ошо Димашты айта кеттиңиз. Сиздин жүрөгүңүздө өйткөн нерсе бул ошол бизден дагы таланттуулар кароо сынактарга барса экен деген нерсе сиздин жүрөгүңүздө өйтөт болуш керек. Анткени аябай маани бересиз. Канча баланы тарбияладыңыз да? Кайдан чыккан бул демилге? Ал кезде канча жашта элеңиз? Ал учурда бир 20дан ашып калган болушум керек. Ал учурда ошондой бир тренд мода болуп кеткен да. Ошо группалар, кайсы группалар көп чыкса ошол аркасында балдар, анан кичинекей кыздар болуп, мен сөздүн төрүн түшүндүм. Мен бысмылда деп алганда эле ошо ош тараптан 3-4-өсүн, баягы гитаристтер мага жардам берип, солисттерден алып, Көлдөн, Таластан иш кылып, Кыргызстандын бардык областтарынан алдым. Эң көп эле Оштон болду. Бардык окуучуларыма ийгилик каалайм. Азыркы жообуңуздан кийин Айчүрек эжеке мындай суроо бергим келип атат. Негизи ушул балдарыңыздын арасынан, сиз тарбиялаган окуучулар деп койсок болот, окуучулардын арасында сиздин көңүлүңүздү ооруткан же сизди көккө көкөлөткөн учурлар болгонбу? Мен көңүлүмдү бул оорутtu, менин көңүлүмдү тигил оорутtu деп мен такыр айта албайм. Эң негизгиси Кудай таалам оорутпасын көңүлдүчү. Өзү негизи бул жашоо бумеранг деп коет. Эртелиби кечпи биз билбейбиз да, бешенебизге дагы алды да эмнени жазып койду. Биз эңиреңдеп бирөөнүн бир кырсыгы болсо же бирөөнүн жөнүндө бир жаман неме болсо сүйүнүп аңыраңдап кеткен сөздөрдү да уккам. Бирок Кудай таалам ошол адамдын өмүрү өткөнчө алдыда бешенеге кандай сыноолорду жазганын биз биле албайбыз. Ошондуктан эмне болсо да кечинен берсин. Албетте адамдын баягы өзүнүн ички дүйнөсү, кээ бир адамдар мындай болот экен да, калп айтып, ошо кээ бир адамдар ошо калпына да ишенип калат экен. Апам ушинтип айтчу, өлүңдү көрөйүн, Тетновонун кызы тим эле калпчу болуп, калп айтып ай, кичинекей болуп, мага калп айтып атат, ушу калпына өзү ишенип калат ушулар. Мындай нерсени Кудай жакшы көрбөйт депчи. Анан эми ар ким кылса өзүнө дейт. Мен баарына ыраазымын. Бактылуу болушсун, бар болушсун. Ар ким көмөчүнө кандай гүл тартат, ал өзү үчүн гана тартат. Анан эл деген калыс, эл деген көрүп турат. Ошондуктан менин көңүлүмдү бул оорутtu, тиги оорутtu деп айтып отурган мен азыр жаш кыз эмесмин. Мага ал нерселердин баары тең кереги жок. Эң негизгиси мен ошо окуучуларымдын, эми окуучулар дейин десем, Клара Алибекова мага чейин эле атактуу болуп чыккан, ал кызчы. Анан 96-жылы мен Америкага кетерде Клара экөөбүз иштешип калдык. Анан көбүнчө ошол Кларага кичине мындай буурум ооруп кетет да, бул кыздын эч кимге жамандыгы дагы жок да. Өткөндө ошол концертинде өзүм баягы көп баягы оорунун баары тең нервтен болот дегендей, мен сахар болуп дагы ооруп калдым өзүм. Ошон үчүн көп интервьюлардан, көп съемкалардан бирден болгондо баягы отказ берип келе албай калган учурларым болот. Мунун баары тең ден соолугума байланыштуу, албетте. Анан ушу ооруп атканыма карабай, ушу кызды баягы баласы да чоңоюп калыптыр, поддержка кылып коеюнчу, ортодо эмне болбосун, эмне сөз болбосун, ушуну колдоп коеюнчу деп, ушу ооруп атканыма карабай барып Клараны барып колдоп келдим. Эми ойлойм,
өзү деле жаш эмес, өзү деле бир топ жашка барып калды. Эми аракетин кылса, Клараны эл жакшы көрөт. Эми баары жакшы болсун, ошол кызга көбүнчө балейт этем. ооба. Негизи өкүнгөн учурлар болбойбу? Бала тарбиялап аларды сахнага чыгаруу көп эмгекти талап кылат, нерв, энергияны алат. Сиздин жаштыгыңыздагы энергия убакыт кетти да. Ошол убакытты кетирбей эле койсом болмок деп, азыр саресеп салып ойлонуп калганда, кылбай эле койсом болмок деген сыяктуу ойлор болобу, болбойбу? Негизи кандай адамсыз? Өткөн нерсеге өкүнгөн адамсызбы, же болбосо Өткөн нерсеге өкүнгөндө бул пайда жок. Ошондуктан мен алдыга гана умтулам. Азыр мынакей Аэлитам Кудай буйруса чоңоюп калды. Өзү башка кесипти аркалайт. Азыр китеп окуйт. Мен ушунчалык ыраазы болом. Арлениме айтып калам, азыр Арлен мынакей алдыда отурбай, Арлен, сен дагы китеп ачып бир 10 мүнөт окуп койчу депчи. Аэлита ошол кадимкидей китептерди окуйт, кесиби башка болгону менен. Албетте эми апасы мен болсом сахнаны да таштабай, акырындан Кудай буйруса эми ушул күзгүгө бир чаканыраак, эми чоң деп айтпайын, чаканыраак бир концерт өткөрүп алалы деген жакшы тилекте турабыз. Буйруса биз да барабыз да. Көрүүчүлөр үчүн айта кетейин, азыр Айчырөк айым айтып калбадыбы? Студияда Айчырөк айымдын уулу Арлен дагы бар. Анан мен маалымат иретинде айткым келип атат. Арлен ар дайым апасынын жанында жүрөт да, жандапчы. Негизи сиздин айдоочуңуз дагы, жардамчыңыз дагы уулуңуз, мен байкаганда. Менеджер жана башка кыздар менен иштешпейсиз деле? Иштешип көрдүк, жашатып көрдүк. Аны результатын эл көрдү. Азыр албетте Арлен менен, Аэлита менен өзүбүз жетишебиз баарына. Эң негизгиси кубат. Кудайым күч кубат берсин өзүбүзгө. Жакшы. Айчырөк эжеке, кызыңызга продюсер болгон кандай экен негизи? Эми кызың болгондон кийин эркелейт, анын үстүндө кичүүңүз, канча жыл күткөн кызыңыз дегендейчи. Эркелик деле болсо керек да. Негизи продюсер болгон кандай экен? Башка бир бөтөн балага, анан өзүңдүн балаңа айырма болот бекен? Мен мисалы жакшы кожойке, анан жумшак адаммын. Өткөндө баягы интервью бергенде Аэлитадан сурап атат, апаң урушабы же көтөнгө чабабы десе, мен деп атпайбы, 0, ал эмне десе, мамам бизди такыр урушпайт депчи. Урушкандан бул пайда деле жок. Албетте учурунда уруш, чак, ушундай деп көрсөткүлөрү келди. Бирок мына балам отурат. Мен калп айтканды жек көрөм. Мен 99% мен калп айтпайм. Эгерде мен калп айта турган болсом, анда менин балам бой тартып, булардын переходной возрасты да болду да. Бой тартып өсүп келаткан балам менен, балдарым менен кыздарым мага кандай сый көрсөтөт эле. Уядан учканды кылат деп бекеринен айтылбайт да. Ошондуктан мен балдарымды дагы, Аэлитаны дагы, Арленди дагы калп айтканга мен такыр бир возможность берген жокмун. Анткени булар менен мен Арлен ачык сүйлөшөбүз. Акча коюлган жерде турат. Иш кылып үйдө болгон нерсенин баары тең ачык. Үйдө бирлөр жөнүндө, мисалы, тиги артист, бул артист, бизде андай ушак такыр болбойт. Анткени бул эң дурной тон. Ошондуктан мен ойлойм, өзүмдүн балдарыма туура эле тарбия берип атам. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Албетте биз Аргенимен кийин 2 жылдай пауза болдук. Алдыда эмелер бар болчу, заграницалар бар болчу, пландар бар болчу. Бирок бул жоготуудан кийин пландарың болобу, миллиондоруң болобу, эмнелериң болот, баары бир тең, бул өмүр бир тең болуп калат экен да. Анан кээ бирде ушундай бир тантыган бир сөздөрдү дагы мындай угуп каласың да, эми
мен стараться кылам арленим үчүн, Айлитам үчүн. Мен 2 жыл көзүмдүн жашы тыйылбай калган. Анан бир күнү Арленим келип айтты: "Мам, апа, бир мындай ыйлабай бир чай ичкен күнүң болобу? Мен турам го, мен балам мен балаңмын го. Айлитаң турат го. 2 жылдан бери чарчаган жоксуң го ыйлагандан" депчи. Анан Суу içiyorsunuz, жүрөгү жок. Түшүнгөн эне үчүн баланын күйүтү бул Азыр эчеки. Всё. эчтекеге эметилбейт, теңелбейт. Баланын күйүтү эне үчүн бул өмүр бою калат. Арленим экөөбүз кээ бирде Айлитан эч десем кыз киши да 2 жумада баламдын күмбөзүнө 2 жумада бирден барып турабыз. Арленим жакшы эле, Арленим өзү агасы кеткенден кийин Куран окуганды үйрөндү, өзү мечитке барат, Куран окуганды үйрөндү. Булардын көзүнчө өзүмдү күчтүү мындай кармайм өзүмдү. Бирок баары бир Аргенимди баары бир унутууга бул мүмкүн эмес да. Жүрөгү жок, ооба. 2 жыл мурун сиздердин үй бүлөдө чоң жоготуу болду. Энеден баланы айырбасын, жүрөгүңүз сыздады, күчүңүздү ыйдан чыгарган күндөр түндөр өттү. Оор болгону айтпаса деле белгилүү. Негизи жеңилдикти эмнеден таптыңыз? Азыр кичине болсо дагы жеңилдегениңиз үчүн бүгүн эфирге келип олтурасыз да. Мен Эмне жеңилдете алды? чтобы с ума не сойти, чтобы дагы бирдемеге мындай илешип калбаш үчүн баягы той топурларга чакырганда 40-нан кийин барып жүрдүм. Барам, көрбөйм. Ошол элдин колдоосу, анан Элмира Турсуналиева ошол тамадаларга айтып Трайчүрү кеже алаксытып, даже кептин баары ошо акчаны эмес, эл менен ушу алактып чакырып тургула депчи. Албетте достордун колдоосу болду. Анан эң негизгиси былтыр Аку деген көптөн бери иштеп жүрөт спорт ордосунда. Ошол чоң концерт кылды. Спорт ордосуна барсам толтура экен. Анын Астра деген эжеси да бар эле. Эл аябай толтура экен. Анан эки ырдамакмын. Элдер кетирген жок. Бир 5 ырдадым болуш керек. Ошо мага бир стимул берди. Бул уже 2 жыл болгон кийин. Мен Аргенимдин ушул жогуна 2 жыл болуп кеткен өзүм деле сезбептирмин. Албетте мен кийинки балдарым үчүн Айлитам да айтып калды да эме деп. Мама, вот сен бирдеме болуп жок болуп калсаң, сен мени ойлодуңбу, мен эмне болом? Сен өзүң айтасың го дайыма, сен таң менен тайнемдин колунда өстүм. Мен эне атанын баягы мамилесин, сүйүүсүн анча көргөн жокмун деп
сен мага ошону каалап атасыңбы? Ошол сөздөр да мага мындай кичине ойгото койду. ойготту. Ошол сөздөр азыр мына арылерим чыгып кетпеди. Мен билбейм, бир күндүн ичинде мага түн эмес, күн эмес. Кичине токтото тура алыш мүмкүн. Күн эмес, түн эмес. Мен ыйлабаган, 2 жылдан бери ыйлабаган мен бир күнүм болгон жок. Ал мен тунулум болду да, менин да кетти болуш керек. Каталык мен жаш болдум. Буга жанына кошо бирөөлөрдү алдым мүмкүн. Ошол учурда, кичике учурунда кызганыч болду. Анан кийин баягы эне деген эне, а мен болсо баламды таштап гастролдорго кетип аттым. Мен өзүм ушул убакка чейин күнөөлөйм. Кийин мен Аэлита менен Арленди чет мамлекетке чыкканда дагы өзүм алып кетип аттым. Калтырбайчы. Анан бешенеме жазган ушул экен, бирок эненин жүрөгү менен ал бала туташ. Мен аны эч качан баламды унута албайм. Эч качан мен ал баламды унута албайм. Мен Кудай буюрса билем, бир убакта экөөбүз жолугарыбыз да. Бирок аргенимди ушунча эрте жоготуп алам деп мен такыр ойлогон эмесмин. Эми негизи баягы сөз менен айткан, албетте сөз менен айтып, оңой болгон менен баланын жоктугун ошо жоготкон эне гана билет. Ошондуктан мен бардык энелерге балдарын жоготкон мен сабыр каалаймын. Калган балдар аман болсун. Жалгыз балдарын, кыздарын жоготкон энелерге мен эмне каалайм? Эмне кааласам болот? Мен өзүм ошол нерсени да билбейм. Негизи оюмда ушул Арген деп фонд түзүп, баламдын атынан ушундай жабыркаган, балдарын жоготкон энелерге колуман келишинче жардам бергим келет. Мен азыр бул болгону оюм, анан эми убакыт көрсөтөт. Дагы деле өзүмө анча келе элекмин, бирок ушул элдин сүйүүсү, элдин байма бай мени чакырып колдоосу, үй бүлөмдүн ушул мага болгон колдоосу мени акырындан ушул депрессиядан чыгарып келатат да. Ойлойм, баары жакшы болот го деп. Бирок мен баламды аябай сагынам. Түшүмө ушул 2 жылда бир гана жолу кирди. Түшүмө такыр кирген жок. Пост жазыпсыз го, ошо эмне болуп кирди түшүңүзгө? Ушу 2 жылдан бери түшүмө кирген жок да. Ушунчалык түшүмө кирсе жытын-жыттап, ошол түшүмө болсо дагы кучактап жытын-жыттагым келди да. Ушунчалык эми сагынып, түшүмдө болсо дагы жүрөгүмө кызып, жытынан искегим келди. Бирок 2 жыл түшүмө кирген жок. Анан ушул 2 жыл болду дегенде спортивка кийип алыптыр да. Аппак спортивка кийип, аппак чачы кыска мындай алдырып койчу. Апа деп эле экөөбүз кучакташып калдык да. Каякта жүрөсүң десе, сен эмне тоого кетип калдыңбы? Дагы дос балдарына тоого кетип калчу да, бир 15 күнгө, 10 күнгө. Бир көзүмдү карабайт. Аргеним, менин көзүм карачы, Арген карачы десем эле ушул тарапты карап тура берди. Экөөбүз кучакташып, жытынан искеп кучактап атам. Мени карасаң, мени эмне карабай жатасың? Ошо кучакта мени күтүп атат. Апа дейт эле. Апа мени күтүп атат, апа деп туруп, мен чыгып туруп кеттим ошол бойдон. Ол түшүмө кирген ошол болду. Анан кийин дагы кадимкидей сагынып, көйнөгүн жыттап сагынам да, сагынып бир түшүмөм болсо дагы кучактагым келет.
Бирок ошол бир жолу кирди, ошойдон кирген жок. Ооруйт экенин билчү элеңиздер же болбосо капыстан болдубу? 10 жылдан бери баягы атасында дагы гепатит бар эле да. Анан бир 10 жылдан бери ушундай ооруп ушинтип жүргөн да. Бирок кимдин оюна келиптир? Эч бир эненин оюна андай бир жамандык келбейт да. Өзү негизичи. Аргенин слуху абсолютный болчу. Ушунчалык бир эмеге кирип туруп эле, студияга кирип туруп эле бир ырдап эле чыгып кетчү да. Ушунчалык слуху абсолютно аябай жакшы ырдачу. Анан мени дагы өзү апа дейчү. Апа деп анан кийинки учурда апа сендей сулуу жок. Сен ушундай сулуусуң. Мен албетте сен үчүн сулуумун да. Только 10 килограмм сбросить деп койчу да баламчы. Бапылдаган ушунчалык дүйнөсү кенен ушу досуна акыркы ич кийимине чейин чечип берген ушундай бир ак көңүл балам бар болчу да негизи. Эми өкүнгөн менен баары бир келбейт, аны билем. Бирок эненин жүрөгү баары бир тынч албайт экен. Убакыт өткөн сайын мындай болду тупит этет, көз жаш түгөнөт деп тупит этпейт деле болуш керек. Калат ошо ичиңде калат, оюңда калат. Ар бир баланын өзүнүн орду болот. Арленимдин өзүнүн орду бар, Айлитамдын өзүнүн орду бар. Аргенимдин өзүнүн орду башка болчу. Күнүгө эшикти ачып кирип келип калчудай боло берет деп постторду жүктөйбүз го. Негизи башында ошондой болсо керек. Ал сезим азыр кеттиби же дагы деле ошондойбу сезим? Кээ бирде ошол Инстаграмдан ошол Аргениме калуу тилек жаткан жери жайлуу ушул ырада көрбөйм ошол сөздөрдү окуп алып дагы мен ыйлайм да. Бир жолу Инстаграмды эсимде да жаңы ачканда Аргеним жардам берип, мен анча мынча бирдемелерди билбей жүрдүм да, кандай басылат, эмне басылат. 5-6 саат колум ооруп калды, тим эле бардыгына жүрөк чөкү кое берчү. Келип алып Арген, апа аны койбосоң деле болот. Мен аны болсо билбейм да, койбосо деле болот, отвечать этсе деле болот. Мен аны жооп бериш керек экен деп бүттүк көрүүчүлөрүмө күлүп жанымда отурушуп, колум кайрылып калганча кел менен басып турайын деп кошо өзү ушу кол менен басып жаныма ушунчалык жакын. Анан 30-тан ашса дагы апа деп келип жаныма бар чары өзүң ордуңа жатчы деп ушунчалык экөөбүздүн ушу балам менен экөөбүздүн ортобузда болгон бир энем баланын сүйүүсү бир өзгөчө башкача болчу. Мен бир жылы ушундай эмеде жүрдүм да, абалда жүрдүм да. Калп эле болуш керек. Мүмкүн башка бирөөнү эле ошого окшош көмүп калдыбы. Мүмкүн азыр эшикти ачып кирип келип калабы. Эшик шыңгырасатым эле жүрөгүм чиде болуп, мүмкүн бул калп чыгарып, мүмкүн бир бомж каза болуп калгандыр. Азыркыга чейин деле ошондой ойлорум мага эме болуп кетет да, мындай ичимде уйгу туйгу болуп кетет. Кээ бирде апа десе болду, үнү окшош болду, бүттү, көз жаш кетти. Айтат, көп ыйлабаш керек, чөбүлүп калат экен, мындай экен деп айтат. Олор келет, Кур'ан окушат, үстүнө барабыз. Бирок энеге баланы жоготуу туура эмес. Эне балага бата бериш бул өзү негизи туура эмес да. Мешен эме ушундай жазылыптыр. Мен айла жок. 2 балам үчүн көтөрүүгө туура келди. Туура келип атат. Мен элиме ыраазымын.
ушулардын сүйүүсү дагы мени көп нерседен сактап калып атат. Мен бардык энелерге бакыт каалайм. Эч качан бала энеден мурун, эне атадан мурун кетпеш керек. Бул туура эмес закон. Кудайым иш кылып, бардык үй бүлөгө тынччылык берип иш кылып, балдар аман болуп, балдар энеси менен атасын коюш керек, ошолорго бата кылыш керек. Бирок кээ бир учурда ушундай болуп калат экен. Өмүр бою жанымда жүрдү да, тун балам болду, жан балам болду. Мен азыр сүрөттөрүн дагы бүт сүрөттөрдүн баарын тең кат коюшканда болду. Мен сүрөттөрүн көрсөм эле үйдөн истерика башталат. Соц тармактардан көрмандар жакшы сөз жазса дагы ошого да ыйлайм. Эми убакыт өтүп бул күндөрдүн баары тең өтөр. Эл айткандай, молдолор айткандай, боль кичине тупит этер. Калган ушул 2 балам аман болсун деп мен деле жакшылыктан үмүт үзбөй аргеним менен мысленно сүйлөшөм. Кызыңыз Аэлитанын кайсыл бир массалык маалымат каражаттарына берген маегин мен да көрдүм да, жогоруда маектин ортосунда айтпадыңызбы? Анда агаларың сени ай муну кылба, тигини кылба деп кичине башкарып, тарбиялап бир багытка коюп ушундай учурлар барбы десе, болот, бирок түшүнүү жолу менен мени эч ким урушпайт, агаларым да урушпайт. Бизде үй бүлөдө эркиндик бар деген экен да. Мындай тарбия сиздин жолдошуңуз, экөөңүздөрдүн тарбияңыздар да. Мисалы, мен дайыма айтып келгем, уруш, талаш менен, негатив менен эчтекени бүтүрө албайсың. Өлбөгөн жанга бардык нерсени жакшы сөз менен эле, жакшы мамиле менен эле ынтымакта баарын чечсе болот. Чечилбей турган эчтеке жок. Өлүмдөн башканын баарын чечсе болот. Ошондуктан биздин үйдөгү эгидабыз ошондой. Урушпай эле бардык нерсени катуу сүйлөбөй эле жакшынакай мамиле менен чечип алса болот депчи. Анткени айтып атпайм, ушу кыска жашоодо дагы ошол негативге коротуп, мен мурунку баягы айтып атпаймынбы, ооруп калам депчи, бир жаман бирдемелерди уксам же жаман бир кандайдыр бир бирдемелер туура эмес сүйлөнүп калса ооруп калам, потому что это неправда. Анан жөн жерден эле бир кагуу жеп, жөн жерден туура эмес маалыматтар түшүп, сен жөнүндө ошондой ой таратып, бул ушунчалык жан дүйнөңдү жанчып салат экен да. Анан андай сөздөр кимден чыгат? Андай сөздөр мен жаш кезекте көп нерсени түшүнбөптүрмүн, билбептүрмүн. Андай сөздөр жанымдагы эле коллегаларыңдан чыгат экен өзү негизичи. Анан эми албетте мен бардык ырчыларды, коллегаларыма мен жакшылык гана каалайм. Жана башында айтып кеткендей, ушундай бир башка мамлекеттерге караганда Кыргызстанда ушу эстрада тармагында, шоу дүйнөсүндө чындыгында батырлар иштешип атат да. Кыйын эле да бизге негизи мындайча айтканда. Эми аны баягы түбүнө глубоко кирбейли, мүмкүн ал нерсеге дагы бир башка күн интервью керектир. Ал үчүн көптөгөн эстрада ырчылары чогулуш керек, ар ким өзүнүн оюн айтыш керек дегендейчи. Ансарындай мен ойлойм, бардык нерсени жакшы мамиле менен, жакшы сөз менен чечип койсо болот. Мен ошол сизди тааныган күндөн тарта эмнени сизди кайсыл жагыңыздан тааный алдым. Жүрөгүңүз назик, бардык бир өзгөчө негативди оор кабыл аласыз, негативди жактырбаган адам экениңизди билем. Анан мына учуңуз куру эмес, уулуңуз олтурат бул жакта эленчи. Буйруса үйлөнчү күнү келди, мына келин алышыңыздар керек. Келиниңизге кандай кайнене болуп берем деп ойлойсуз?
келиниңиз үчүн атайын бир тарбия же бир тактиканы ойлоп табат белеңиз, же болбосо кандай өзүңүз кандай элестетесиз? Азыр менимче кыялыңыз дагы ошол болсо керек да. Азыркы этап ошол келин алуу, кыз берүү, айыл так азыр дагы эрте экен, кыз берүү, ошол эле неберелүү болуу, кандай сонун күндөр? Аябай жакшы суроо болду. Албетте менин оюмда ал нерсе мурдатан эле багылып, бапестеп чоңоюп келатат. Арлениме айтам, Арлен үйлөн, небере жыттай турган убакыт келди мага деп чана кийин. Эми Кудай буйруса Арленим макул болсо да, болбосо дагы эмдиги жыл баарыбыз чогуу үйлөп салалы деп атам. Анткени мен неберелүү болушум керек. Кыз болобу, эркек болобу, эми ал мага мындай айырмасы жок. Анан эң негизгиси баягы суроо берип калбадыңбы, кандай кайнене болосуң депчи. Анан баягы тарбия деген кандай болот? Ошо тарбияны сен өзүң көрсөтүшүң керек. Сен эмне кылсаң ошону туурайт да. Анан мен келиниме, Кудай буйруса Арленим үйлөнүп калса, мен келинимди келин эмес, кызымдай эле көрөм. Анткени баягы баламдын бактысы үчүн мен ал келинге бир жаман сөз айтып, же муну кылбай койдуң, же тигини кылбай койдуң, колу бутум бар. Кудайга шүгүр, кыла турган нерсени өзүм деле кылып коем. Эң негизгиси мен балам бактылуу болсо, демек ал менин бактым. Арлен башын жерге салып калды да. Ойлонуп калды окшойт, апам сүйлөшүп атат чыгар. Депчи. Кыздарым СМС жазып атат бул жактачы. Апам күтүп калыптыр деп. Жолдошуңуз Талай мырза менен кантип таанышып калгансыз? Ал кезде популярдуулук, жашсыз, сулуусуз, ийкемдүү айым, ырчы бийчи популярдуу күйөрмандар көп, сизге көз арткан мырзалар көп. Алардын ичинен жолдошуңуз Талай мырза кантип жүрөгүңүздү багындыра алган? Сен жана айтып кетпедиңби, 2 жылдан бери канча деген ушул убакка чейин интервьюга деп. Эми эненин жүрөгүн баягы ошол менин башыман өткөн нерсени өткөргөн гана билбесе, көпчүлүгү билбейт деле да. Ошондуктан кээ бирде таарынып калган күндөрү да болду. Мен өзүмдү баягы каалабай эле мындай интервью берим келбей эле жаткандайчы. Анан бул нерсе өтө оор да. Анан эмне үчүн мен сен менен өзүм однолюбмун да, Талай байкең менен жашаганыма деле мынакей 25 жылдын жүзү болуп калыптыр. Сен экөөбүз ушул интервьюну кылабыз дегенибизге 2 жыл болуптур. Сен өзүңдүн жумшактыгың, мен жок деген сайын мага ошол аяр мамиле кылганың мен аябай мындай жүрөгүмдү жылытты да. Анткени жана айтып кетпедимби, уруш талаш менен же жаман сөз менен эч нерсе чече албайсың. Сен аяр мамиле кылган үчүн мен эч кимге интервью бербей 2 жылдан бери өзүң алдыңа келип отурам. Анткени адамга бул жашоодо түшүнгөн адамга эмне керек? Мамиле эле керек. Мисалы адамды берип тойгуза албайсың, пейилиң менен тойгузасың. Адам баласында канчалык пейил кенен болсо, ошончолук бири-бирине болгон сый, урмат ал дагы баягы чоңоюп, жөжөлөп өсө берет да. Ошондуктан мен 2 жыл ошол бир 20дан ашык 30га чукул теле долбоорлор, ошо кабарчылар, журналисттер кайрылды. Ошол мамиледен, аяр мамилең үчүн, профессионалдуулугуң үчүн мен атайын күтүп мынакей бүгүнкү күнү жолугушуп отурабыз. Эң негизгиси эч ким эч кырсыктан застрахован эмес. Эртең эмне болуп кетерин эч ким билбейт. Менин берген суроом Талай мырза кантип жүрөгүңүздү багындырган деген суроону бергем да. Сиз болсо однолюбмун деп туруп, однолюбмун мына мынча жылдан бери жашап атабыз чогуу деп туруп, анан кайра мени мисал кылып келтирип койдуңуз да. Однолюбмун мына сен менен иштешем, сага интервью берип атам депчи. Келиңиз улайбыз. Улайды. Кантип жүрөгүңүздү багындырган? Анан дагы мен билем,
Буга чейин биздин экс президент Аскар Акаев атайын сизди бир иш чарага чакырып, ал жакта Казакстандын экс президенти Назарбаев дагы бар эле, ошондо жолдошуңуз Таалай мырза колуна шарап пивону көтөрүп алып, менин жубайымды карабагыла депчи. Жоқ, карабагыла деген жоқ. 96-жылы Азия даусуна барып келдим. Анда шөкүлөм, аябай арык, белим кылдай. Анан бизди ошо Ушелега чакырды. Чакырып, ошол ал жакта аккордеон менен эле комуз менен ырдап аттык да. Анан Шахризада Аскарова эжеге чалдым. Шахризада Аскарова эже барды. Анан дагы ырчылардан бирөөсүнө чалдым. Үчөөбүз кеттик. Биз үчөөбүз ошол эки ажоонун алдында ырдап аттык. Анан кийин көлдүн өздөрүнүн баягы би ансамбльдери, өздөрүнүн клубдагы баягы ырчылары кошо жандуу үн менен аккордеон комуз менен ырдашат. Анан мен Шөкүлө менен Нурсултан абабыз мага келди да, колуман өп, сиздин дабысыңыз абдан жакшы экен, мен сизди Казакстан боюнча турне кылдыртамын деди. Анда турмушка чыга элек болчусуз, Таалай экөөбүз кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөнбүз. Арленимдин атасы күлүп атпайбы? Арыкпыз да аябай. Таалай аябай арык, мен эмес бет арык. Анан келип президентке келип алып, колунда тамеки, анан бир пиво бар. Что случилось? Она моя жена. Деп кызганыч болуп кеткен турбайбы? Деп анан ал киши бактылуу болуңуздар, эме келинчеңиз абдан жакшы ырдайт экен деп туруп, колуман кармап жаныман чыкпай койду. Ошентип бир 2 саат өттү дагы экинчи ирет келди кайра. Жашпыз да эчтеке билбейбиз. Десе Шахризада Аскарова эжеке айтып коет. Ай, Чиречка, шансты упускать этпе деп Шахра эже тамашалапчы. Тала 2 сигарет менен какой шанс? Де ошол бойдон мени колуман кармаган бойдон кой бербей анан кийин алып кетпедиби? Ошол жерденчи андай нерсе болгон. Шахра эже дагы аябай каткырып күлүп калат. Эми жашаганыбызга Таалай байкең менен 25 жыл болду. Таанышканыбыз тиги Жамиля Муратова, композитор, мен аябай жакшы көргөн алтын кыз, мага концертмейстер болуп да, Күреңкеевада, Коноваловада окуп жүргөндө концертмейстер болуп мага мугалим да болуп жүрдү Жамиля. Азыр абдан жакшы дос, коллегаларданбыз. Талантын өтө сыйлайм. Анан анын «Звездное небо» деген передачасы бар болчу. Ошол передачага анан кийин Таалай келип калды. Чуречка, Жамиля Муратованыкы баягы русскоязычная болчу да, вот передачасы, прям орусча болчу. Познакомься, вот он ведущий, короче, ошондо телерадио корпорация Пирамидада кыргыз жигиттердин арасынан единственный, баягы, ну, симпатичный, алып баруучу болуп жүргөн, популярдуу болчу анда. Ошентип таанышып калдык. Анан кийин анда мындай соткалар жок, анда мындай телефондорду шарылдатып мындай берген, ошол телефондор менен чалып калды. Буйрук экен, жашап калдым, арленим, айлитам. Айчүрөк эжеке, чыгармачыл инсандар маек берип атып айтып калат го, менин бул чыгармам, менде ал кезде эмоционалдык абалым ушундай болчу, менин жашоомдо ушундай окуялар орун алып аткан, анан бул менин жубайыма арналган, же бул менин биринчи сүйүүмө арналган деген өңдүчү. Анан репертуарыңыздагы, эми анын баарын санап бүтсө болбойт, ал альбомдордучу негизи эле жолдошуңуз үчүн атайын арналып жазылган ыр, обон барбы? Арасында бар. Өзү негизи мисалы жашыраак кезде баягы ритмге көңүл бура турган болсом, бир 30-дардан кийин, 35-терден кийин ушул сөздүн маанисине көңүл буруп калдым да. Сөздүн маанисине. Анан
балдарыма жазылган ырларым бар. Айчыргыч эке, бир чоң бир топ жолду басып өттүңүз. Анан бул деңгээлге жетүүдө сиз үчүн эң оор эмне болду? Эң оор сынбы, сиздин жүрөгүңүздү ооруткан бир окуябы, эң оор эмне болду? Эң оор албетте менин үй бүлөмдөгү ушул баламды колумдан учуруп алганым болду. Анан өзү негизи медалдын эки жагы болгудай жамандык, жакшылык өзү эри шаркак жүрөт экен чынында. Анан мен идеалдуу үй бүлө, урушпаган, проблемасы жок үй бүлө дегенди мен эми канча жылдан бери кандай деген адамдар менен эми 30 жылдан ашуу өзүбүзчө психолог деле болуп бүттүк окшойт. Эң негизгиси уруш, талаш, майда чүйдө мунун баары тең эчтекеге арзыбаган нерсе. Кыргыз элибизде амандык болсун. Ар бир үйдө наристелердин күлкүсү жаңырып турсун. Кудай буюрса, Арленим эмдиги жылы үйлөйлү. Эң биринчи эле ушул силерге кабарлап, кыргыз элимдин деле сүйүнүчү болот болуш керек. Анткени ушу элдин көзүнчө, элдин маңдайында чоңоюп өсүштү. Мен ар бир үй бүлөгө бакыт каалаймын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Супер ТВ менен дайыма бирге болуңуздар. Жан дүйнөңүздөрдө ар дайым жагымдуу музыка коштоп турсун. Айчыргыч эфирде өзүңүз эле жыйынтыктап койдуңуз го. Соңку бир суроом бар эле, бирок ал суроону берсем мен бул эфирде бузуп коем. Кете берели суроо. Соңку суроону эмес, мен аны мындай кылгым келип атат. Билбейм, сиз азыр каршылык көрсөтөсүзбү? Бирок Айчыргыч эке азыркы маекте эле экөөбүзгө эми сизде ошондой күндөр болду да, анан мен үчүн деле кичине оор болду да. Бирок маектин соңунда эмнеге билбейм, мурун эсимде эфирге конокту чакырганда бир чыгарма аткарып берип коюңузчу дей берчү да. Азыр соңку учурда андай көрүнүш жок болуп калбадыбы? Бирок мына азыркы сааттарда, азыркы секундтарда көңүлүңүз каалап аткан бир чыгарманы сурансам болобу? Эфирде ошо чыгарма менен жыйынтыктап, анан сиздин ооба элиңизге кайрылуу азыркы учурда көңүлүңүз каалаган. Алчадай жүзүң мөлтеткен, апаңдан башка өппөгөн, ала жасайган чырпыктай, анда сен 15 жашта элең. Анда сен 15, анда сен 15, анда сен 15 жашта элең. Айчыргыч эке, чоң ыраазычылык, ырдап эле жүрө бериңиз. Ар дайым ушундай жаш бойдон жүрө бериңиз. Азыр деле жапжашсыз. Эң негизгиси оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Учуңуз кур эмес, буюрса Арлендин тоюна барабыз, сиздердин жакшылыкка барабыз. Аман эсен болуңуз. Анан маектин соңунда эл сагынды сизди. Кенен кайрылуу жасасаңыз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, ар дайым бар болуңуздар, бай болуңуздар. Бай болуңуздар деген себебим, байлык бул бир эле акча эмес. Байлык сиздердин, биздин аманчылыгыбыз. Байлык бул ден соолугубуз. Ар дайым ушул байлыктан эч качан сиздерди ажыратпасын. Ар дайым үйүңүздөрдөн балдардын күлкүсү кетпей, жан дүйнөңүздөрдү жагымдуу музыка коштоп жүрсүн. Кадырман көрүүчү, бүгүн бизде студиябызда биздин көптөн көп күткөн, эл күткөн, сиздер күткөн, биз күткөн, биздин студия күткөн, биздин төр күткөн коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти Айчүрөк Иманалиева эжекебиз болду. Аябай сагынышып калыппыз, бир узак маек болду. Эжекебиз ар дайым ден соолукта болуңуз. Сиздерде бардыгы тең жакшы болсун. Урматтуу көрүүчү, баарыңыздарды жакшы көрөмүн. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Мына ушундай жакшы күндөрдө көрүшөлү.